Биз азыр Ош шаарынын Борбордук аянтында турабыз. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү жана Ош шаардык мэриясы биргеликте Баткенге гум жардам көрсөтүү үчүн атайын штаб ачты. Мында Баткен облусунун элине эң зарыл болгон азык-түлүк, буюм жана керектүү каражаттар чогултулган. Жардам берүүнү каалаган ыктыярдуу жарандар өз жардамын көрсөтүшсө болот. Жеринде атайын комиссия иш алып барууда. Белгилей кетсек, бул Оштон Баткен элине жиберилген алгачкы гум жардам. Аз биз бул жерде Ош областында штаб уюштурдук, гуманитардык жардам аркылуу жөнүндө штаб уюштурдук. Биз азыр Баткен областы менен байланыштабыз. Баткен областы менен сүйлөшүү жүргүзүп, эмне керек экенин тактап, бул жерден азыр биз жөнөтүп атабыз. Бул жерден тактап, кандай эмне керек экен тамак аш жагынан, азыркы саатка биз тамак аш жагынан дефицитти жоюп атабыз. Экинчи жагынан ГСМ жагынан да дефицитин жоюп атабыз. Азыркы учурда 110 миң литр ГСМ ушу Баткен областына жөнөтүлдү. Азыр мына Жалал Абад областынан 3 КАМАЗ, чоң КАМАЗ хова чыкты. Бул жерден азыр 4 чыгып атат машина. Бишкектен 4 КАМАЗ чыкты. Эртең дагы ушунда уюшулат. Эң негизги азыр дагы жөнөкөй жарандар келип да жардам берип атат. Андан сырткары биз азыр бүт компания фирмаларга, заправкаларга айттык, эч кандай дефицит кылдырбагыла. Мына ушу кадам жайдан бери ГИМдин кафеси бар, чайканасы бар, магазини бар, түнү күнү иштесин. ГИМ курсак ачса, ушу кирип курсагын тойгузуп, жакшынакай тамактануу жагын караштырдык. Ошон үчүн бул жактан бүт жагынан биз мындай уюштура алдык да айткандай. Кийинки маселе, эгерде ГИМ дары-дармек жагынан же ооруканага жатам десе, биз бүт ооруканалардын баарын даярдадык. Бүт лицейлер жана мектептердин спорт залдарын баарын даярдадык. Бирок бир жагымдуу мындай жагдай болуп атат. Мисалы Кадам Жай районуна келип аткан элдердин баары биздин карапайым эл үйгө алып кетип атат. Бир дагы бүгүнкү күндө бир азыркы саатка бир дагы бирөө дагы келип спорт залга эч ким жаткан жок. Больница жатам деген жаткыздык больницага. Бир-экөө эле адам болду Кызылкияда. Калгандар баары үйлөргө алып кетип атышат. Бул эми убактылуу нерсе. Биз баарын аракет жасайбыз. Бул жерде курсак ачпайт, дефицит болбойт. Кудай бурса азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Туура, эми чынын айтканда бүгүнкү күндө ушу Баткендеги болгон окуяга карата биз ушул биринчи кезекте ошол жерге элге эмне керек экени, ошол жактан эмне керек силерге деп биз заявка алып туруп, ошол негизинде биз ушуларды даярдадык да. Ошондуктан бир аз кеч калып калдык, себеби заявканы кечирээк алып калдык. Анан бул жерде биздин штабтын башыбызда министрлер кабинетинин төрагасы Төрөбаев Бакыт Эргешев болду. Андан кийин орун басары ошо киши менен ушул жерде отуруп, штабта отуруп, ушул иш-чараларды уюштурдук да. Мына бүгүнкү күндө азыр ушул 7 район болсо, биз 4 райондан, бул Нукат району, Араван району, Кара Суу, Өзгөн районун кылдыктан бул жактан аларга тапшырма берип, ушу керектүү эле азык-түлүктү алдык да. Мына бир фурага, мисалы азыр ушул машинага жүктөгөндө 15.926 азык-түлүк, андан тышкары 700 литр суу, 2 тонна май, 9.600 штук нан, даяр нандарды даярдап жүктөдүк. Бул ушул 4 райондан келген азык-түлүк болду да. Андан тышкары биз өзүбүзгө акча каражат келип түштү, Минфинден бөлүнгөн. Ага биз экинчи фураны даярдап атабыз азыр мына бүгүнкү күндө ага. Ага дагы эле ушундай азык-түлүктөрдү алдык, керектүү азык-түлүктөрдү. Бирок эң жакшысы ушул ар бир фурага биз эмне жүктөгөндөрдү биз жазып койдук да. Ошол жерге Баткенге барганда дагы карап туруп ошол жерде кандай азык-түлүк бар экенин алардан оңой бөлгөнгө биз шарт түзүп койдук. Ушундай кылып карап туруп, бул жерде эмнелер бар экенин баары жазылууда даярчы. Ошол эми андан тышкары биз күйүүчү, майлоочу майларды жөнөттүк. Бул ошо дистопливо деп коебуз, солярка, андан тышкары бензиндердичи. Бул жерде 3 компания бар экен, ошол менен ошол жакта заправкалары бар. Бул нефть Ред Петролиум, анан Петролиум партнер нефть бар экен, ошол айрыкча ошол 2 компания менен ошол жакта заправкалары бар экен. Ошолорго тапшырма бердик. Ошол жактагы заправкаңарда майдын көлөмү болсун депчи. Үзүлүп калбасын арты депчи. Булар аз тапшырма бердик. Азыр бүгүнкү күндө 40 000
тоннаға жақын ошо күйүүчү майлар жеткизилди да кетти. Андан тышкары бул шаардан, областан баягы өз ыктыяры менен келген жарандарга бул жерде шарт түзүп койдук. Бул жерге мына палаткаларды тигип, боз үйдү тигип койдук. Ошондо жарандар келип, бул жерге кайрылып, өздөрүнүн алып келген нерселерин бул жака тапшырышып атат. Аларды биз аралаштырган жокпуз. Аз сураштырсам, акча каражат, акча берип атат экен. Эмне тапса, алып келип, алар элдер өздөрү ушул жака топтоп атат экен да. Бул деген биздин ушул элдер кайдыгер мамиле жасабастан баардык ушул Баткен элине жардам берели деген нерсе болуп атат. Бул жакшы көрүнүш. Биз ушундай ынтымак болушубуз керек. Ушу биримдикте болсок, Кудай буйруса бар жокту жеңебиз деп, кыйынчылыктан чыгабыз деп айта алам да.